Белгилүү ырчы Асель Кадырбекова өзүнүн Instagram баракчасына мындай деген билдирүү калтырды. Бул да болсо сыноо. Аллам бизден бир аз да болсо эс алайын деген сыяктуу. Бул эпидемия. Бизге көп нерсени үйрөтөт болушу керек. Биринчиден тазалыкты. Канча адам наразы болду эле 5000 сом салыкка. Көрсө туура чечим экен эле. Өзү үчүн болбосо да капчыгын ойлоп түкүрбөсүн деп чыгарган амал экен. Азыр болсо ар бир 5 мүнөт антибактериальный спрейди колубузга себип эшикке маскабызсыз чыга албай калдык. Түкүргөн эмес, жөтөлгөн адамдардан 1 метр качып, экинчиден акчаны артынан түшүп, үй бүлөбүзгө көңүл бурбай, баарлашпай, көчөлөп калдык эле. Эми мынтип үйдөн чыга албай отурабыз. Эмне болуп кетет экен деп. Ушул жыл өзгөчө жаман башталды. Дүйнө жүзү өрттөнүп, бир туруп суу каптап, митингдерди айтпай эле коеюн. Балким пейлибиз начар болуп калдыбы. Эмне болсо да бир инсанга бул сабак болсо экен. Байсыңбы, кедейсиңби, оору тандабайт. Туура эмес жазсам кечирим сурайм. Акырындап сиздерге кыргызча гана постторду жазып баштайм деп билдирүү калтырды.